Сатуучу киши: алсаң ал, албасаң жок. Мен сен эч кандай шартыңа макул эмесмин деп сатса, алуучу киши алып кетти макул деп, 3 күндөн кийин алган киши келип бузган акысы барбы? Жок. Просто жакпай калды деп эч кандай причинасы жок, акысы жок. Икала деп коет, алда сабакта келет. Икала деген сөз: сенин саткан буюмуң келип туруп таксир алып кой десе, сенин алып коюп акчасын бергениң мустахаб, бирок милдеттүү эмес. Икала мустахаб, сооп болот, бирок сага күнөөкөр болбойсуң. Анан эртеңки сабакта кыярыл айып келет, кандай учурда кандай айып болсо кайтарганда тиги алганга милдеттүү деген ошондо окуйбуз иншалла. Мастураттардан: устаз сиңди мавлид өткөзүүнү 4 мазхаб тең макулдаган эмес. Белгилебейбиз деп кыздарга айтса, медреседеги дамылабыз рухсат бердиго. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзгөчө адам белгилеш керек, чай пития кылып олтурабыз деп тартышып кетишиптир. Суроо шариатта кандай дейт? Шариатта мавлид боюнча, урматтуу бир туугандар, өткөндө кичине айтып бердим окшойт. Мавлидтин бир түрү бар, алымдардын бардыгы арам дейт. Ал кайсы түр десек, арак шарап аралашкан, эркек аял аралашкан, музыка аралашкан, бид'ат аралашкан мавлид буга алымдар 100% болбойт дейт. Экинчи бир түрү бар, алымдардын 80% болот, 20% болбойт дейт. Бул кандай мавлид? Ал жерде пайгамбарга салават айтылып, ал жерде пайгамбарга арналган ырлар окулуп, пайгамбардын сүннөт айтылынса, эч кандай мункар иш жок болсо, 80% алымдар муну болот дейт, 20% алымдар болбойт дейт. Болбойт дегендердин ичиндеги эң чоңдордун бири Ибн Теймия айтат: эгерде мавлид чылтоосу менен намаз окубаган, динден алыс адамдарды чогултуп алып келип, бүгүн мавлид экенде пайгамбар жөнүндө айтып берип, пайгамбарыбызга болгон махабат ойготконго себеп болуп калса, бул дагы жакшы дейт. Иктида ус-сират ал-мустаким деген китебинде Шейх эл-Ислам Ибн Теймия ушундай дейт. Ал эми сүннөт менен жүргөн, пайгамбардын жашоосу менен дайыма жүргөндөргө анын кереги жок. Анткени булардын ар бир күндө 5 мал мавлид, булардыкы салаваты башкасы бар дейт. Мына ушул эң туура ой, урматтуу бир туугандар. Сизге суроо: мен бир Мунаббихат деген китеп окудум. Жусуп Баласагын, Молдо Сабыр Доспол уулу дегендер ыр түрүндө, бирок аябай тарбиялык мааниси көп динди элдерге ошол убакытта жеткиликтүү кылып ыр түрүндө жазыптыр. Мага аябай эле жакты. Ал кишилер алым болгонбу же олия болгонбу дейт. Молдо Сабыр түрү. Жусуп Баласагын өтүп кеткен. Жусуп Баласагын дагы улуг адам болгон, Молдо Сабыр дагы улуг адам, аябай алым. Молдо Сабыр алым, Жусуп Баласагын дагы чоң алым болгон. Кут дарыган билим, Куттуу билим деген өзүнүн атайын поэмасы бар, роман сыяктуу аябай чоң. Ичинде ошол шариаттагы тарикат, хакыйкат, марифат жөнүндө кенен кесир баяндайт. Молдо Сабыр өзүнүн китебинде туяк ырчыныкын, ошондой эле Дүшөнбек ажынын ырларын тирүү киши, Молдо Сабыр өзүнүн ырларын Куттуу билимде киргизген. Молдо Сабыр тирүү, Учку мечитине барсаңар ошол жерде отурат. Мен жакында тартабыз, ал кишини дагы ошол кыргыз молдолору деген передачадан чыгат, анан интернеттен чыгарабыз иншалла. Молдолор чекеден чыгып кетабыз. Молдо Газын тарттык, Молдо Хашим тарттык, Молдо Дүшөнбек ажын тарттык, Молдо Надыр, Молдо Сабыр болуп кете берет. Иншалла бардык молдолорго чүрүт келет. Билип алабыз молдолордун ким экенин, каяктан туулган, ата-энеси ким, канча баласы бар. Эми кемпирин сурабайбыз. Канча баласы бар экенин сурайбыз. Мен досумдун квартирасында жашачымын. Бир күнү бизге бир кыз кошулду. Ал күйөөгө тийип чыккан, жана бир баласы бар экен. Бир айдан көбүрөөк жашадык, анан кыз экөөбүздүн ортобузда мамиле болуп кетти. Мен бирок күткөн эмесмин, ал дагы түшүнбөй калды. Ошол күндөн тартып жаңы жашоо баштай албайтам.
Ага түшүндүрүш оор болуп жатат, же мен эмне кылышым керек дейт. Дароо чыгып кетти квартирадан. Сага жагып аттыр деген сөз да. Ал келип жашап кал, сен жашап калдың, баштай албай атам деп. Же ал чыксын, же сен чыгып кетишиң керек. Болбосо шайтан ишин кыла берет. Таң кала бересиң. Мен таквамын, анан кийин молдого дем салдым. Молдо да таквабыз биз астагфирулла деп жалгыз кызга дем сала берет. Болбойт. Мисалы үчүн мен өзүмө гарантия бере албайм. Адамдар кантип гарантия берет түшүнбөйм. Шайтан үчүнчү болот сөзсүздүрдө. Эркек менен аял бир бөлмөдө жалгыз калса, шайтан үчүнчү болот тууганым. Сен сакалыңа ишенбе. Ыйманыңа ишенбе ал учурда. Ал өзүң алдаба сен. Алдаба өзүңө. Пайгамбарыбыз тыйган. Шарият тыйган ал нерсени. Демек ага эчи калбайсың өзүң. Биз таквабызда. Таква мындай болот мынакей. Ошон үчүн молдолор дем салып атканда жалгыз киргенге болбойт. Ал эмес хижамага барганда дагы эркек врач хижам алып аткан болсо, өтө зарыл болуп, аял кишини карап отуруш керек, же аялга гана апарыш керек. Анткени хижама менен операция бирдей эмес. Зарылчылык операцияда, бирок хижамада эмес. Операцияны бардыгы кыла албашы мүмкүн, бирок хижаманы көпчүлүгү кыла алышы мүмкүн. Ошол себептен жанагыда жоолукчан кызда мастураттар барганда зарылчылык деп эле эркектерге кармата бербеш керек авреттерин. Аялдарга апарыш керек. Эгер аялдар жок болуп калган шартта хижама кылбаса, жыгылып кала турган болсо, эркек карап туруш керек. Барып перденин арасына киргизип коюп, бирактан отуруп мындай болбойт. Көзүң менен карап турушуң керек. Мен базарда иштейм. Кышында катуу суук турган жерибиз. Ошол себептен иттин терисинен жасалган батек салабыз бут кийимге. Ошол нерсе болобу, даарат алган соң бузбайбы дааратты дейт. Жок, бузбайт. Эгер иттин жүнүнүн өзүнөн болгон болсо, анда сөзсүз түрдө жуулуп килее кошулуп башка болгон болот, боло берет. Иттин терисин сойгон боюнча алып келип катырып койсо, анда аны жууш керек, ашташ керек. Эгер ашталган болсо, ийленген болсо, анда жарай берет ал дагы. Иттин тереси ийленген болсо, нажас болбой калат, жарай берет. Арабияда бир досубуз бар, доктор Нур деп коет, чоң эле киши. Анан бир күн барсам, Маккада. Тизесинде эки терин тагып алыптыр да. Анан чечип алып коюп намаз окуду. Анан мен айттым да, "Шейх, эмне мындай кылып атасыз десем, бул тери кандай экенин мен билбейм да" дейт. Мен десем айтат, бул тери дейт, уйдук болушу мүмкүн, буйволдук, иттик болуп калышы мүмкүн, мен тери каяктан экенин түшүнбөйм. Ошого алып коем. Анан эч качан териден жанагыдай браслети бар саат тагынган эмесмин дейт. Боосу бар. Ийленбей неме. Мен айттым, "Сен кызык экенсиң, өзүң Арабияда жашасаң." Анан пайгамбардын хадиси бар. "Куллу ихабин дубига факат тахура" деген. Ар бир тери ийленсе таза болот деген. Шуну билбейсиңби? Десем эле, ошону билбейт экем деп, анан кийин тагып, анан кийин тизесин тагып алды. Чочконуку болбойт. Адам менен чочконуку болбойт. Хадис академиясы үчүн дейт, Аллах разы болсун. Мен Бишкекте жашаганыма 20 жыл болду. Үйүм ушул жакта. Ата-энемин үйүнө барсам намазды касыр окуймунбу, же толук окуймунбу? Менден кийин инилерим дагы бар дейт. Айылда атаңын үйү, ал атаңын үйү, сенин үйүң эмес. Атаңын көзү тирүү болсо, сага бере элек, өтө элек ал. Өлсө, анан мураска бөлүнсө, канча бөлүгү сага тиет. Ошон үчүн атаңын үйүнөн башка эчтеген жок болсо, сен аерде касыр окуйсуң. Мисалы үчүн мага окшоп. Мен атамдын үйүнө барсам касыр окуйм. Эгерде ошол жерде жериң болсо, же үйүң болсо, же бир бизнес магазиниң болуп, сени бир байлай турган бир нерсе болсо, тууганчылыктан башка, же бир аялың бар, ошого отургузуп койгон болсоң квартирага, анда ошол жерде толук окуйсуң. Болбосо касыр окуйсуң. Устаз, мен медреседе жүргөнүмдө медресенин бир пияласын сындырып койгон элем. Анан бир баладан 20 сом алганмын. Ошол эки нерсени кантип кайтарсам болот дейт. Эгер пияланы атайлап сындырсаң төлөп беришиң керек, эгерде атайлабай сындырсаң төлөп бербейсиң. Азыр 6 жыл болуп кетти, ал баланы да тааныбайм. Медресенин анан ошол баланын акысына кирип калдымбы деп кабатыр кылып жүрөм дейт. 20 сом садака бер, иншалла.
Anan kıyamatta oşonu bergen deysin. Ayıldan kelgen mehmandy kança günge çeyin konok kılуу gerek? 3 gün. Maksimum 3 günden büt takısı. Sen pul töle deysin. Kalyan çekse emne bolot, günөөsü çoң bu deydi. Kalyan degen janagı uzun şılanga menen kurkurat çekkendi kalyan deydi. Al narkotikte kattуу aram болгону дагы бар, сигаретте макруh болгону дагы бар. Бирок жакшысы жок. Menin sakalımdı al dep jatышат. Özüm aviasyonda okuyum. Albay koyuştun kандай jolu var. Köp tele uzun emes, bolsa özü 1-2 santimetr deydi. Keçe Musa Şarif geldi o. Sakal uzun, oşo lötçük. Hem oşo sakaldan oşo bir neke bolat da oşunday bol bolgon ele bir janagıday adattарды kıla berişet da. Anan birok kıskartıp bor da karap görösün 1 santimetr uzun bolsa da 1,5 santimetr kıl. Sakal alsa neme bolat? Allergiya bolup ketет bakasa. Anse dagı bolat. Birok anday bolboyt, aldap ne kılar? Çalgın ayt ne gerek var? Birok aviasyonda okugandy kalayt elem men. Antkeni Peygamber aytkan baldarыңarga suda süzgöndü үйrөткүлө, at mingendi үйrөткүлө, at azı samolyot oşol. Oşoň üçin bizdin baldar musulman ümmeti biliş gerek bunu söz türdü. Oşoň üçin men baldarın okugany kalayt elem oşol nersege. Gerek bolsa ümmetke farz-ı kifaya. Egerde bir dagı lötçük jok bolsa anda bolboyt bizge. Biz bilbeybiz lötçüğümüz kim bizdiki. Anan bir akmak biri aydap ketip atapar, bu de bir jaka buru verse, oturgan boydan kalıp ketebиз. Daha saktansın. Ne bilesin öyle? Ha, seriyözni mesele. Jaman azır, şundaylar köp bolup atadi, Huda saktasın. Sabaktan жооп бербей kalışsa, jumaga kaçıp barsam bolobu, je sabakta oturuşum gerekpi deydi. Juma parz. Kalasan paralap bar, kalasan kaçıp bar. Birok sabaktan buzulup kalbasın. Juma parz. Эми муну айтсак, муну экрандан көрүп калды, чубагачы сабакка качышпа деп айтып атат деп, дагы бирөөлөр кычый тургандар көп аякта. Ошон үчүн силерге айтабыз, урматтуу кычый тургандар кычыбагыла. Мусулмандар көпчүлүк, ошон үчүн жанагы Трудовой кодекстегинге киргизип берсеңер, 12 жарымдан 2 жарымга чейин дем алыш деп, балдар жумага кенен барып дуа кылып берет эле силерге дагы дейт элекпиз. Сабактан качкан болбойт деп айтабыз. Para berбесең бүтпөй турган сабактар бар. Студенттерге кандай кеңеш берет ошол боюнча дейт. Бербесе бүтпөсө бериш керек болот. Бирок өзүң окубай туруп анан кийин бүтпөй атат десең анда арам болот. Сен окуп 5ке айтып сайрап турсаң да эле бүтүрбөй турган болсо анда бер башы көзүмөн садагама деп бересиң ошо. Ок аш болбойт. Билбей же атайлап арак ичип алса гусул важип болобу же даараттын өзү жетиштүүбү? Arak içip algandan gusul dagı buzulbayt, darat dagı buzulbayt. Mas bolup kalsan akılın kesse, akılın ketken üçün darat buzulat. Akılın ketkende açılgan jeller bilbey kalıp jel çıkıp ket çıktımalı var. Degen söz, oşan üçün. Uktap kalgan hükümünde olup da. Men bazarda işteyim, koşunamdın buyumuna okşoş buyum alıp çıksa bolovu, men del işteşim kerek da. Deyt, ova. Men bir nerseni ugup adamlardan kapı olup жүрөм da biri aytat, uşul biznesti birinci men kıldım elem, anan uşul adam үйрөнүп alıp meni biznesim uğurdap aldı deydi. Bul toora emes düşünüp. Sen kılsan elisinden үйрөнүp aldı, rızkı Kudaydan. Ne sen mençittep algansın bardığın kanday? Monopoliya kılıp aldın, manday yok. Men uşunda tavar alып kelsem, bul da uşunda alып keldi deydi. Adamlar ömür boyu biröөнü görüp yaşayыбыз. Birödü görüp үйröndük, birödөн görüp sakal koyduk, birödön görüp molda olduk. Anan sen ne antayсың? Men uşuga narazımın, uşunu men jaman görem, uşunu menen süйлөшпөйм. Neden? Menin sodam uğurdap aldı. Men ayttım, ne gel tavarını aldı desem, yok deydi. Şu men alып kelген tavarını özüne alып geldi bul deydi. Alып kele bersin al dagı. Sen de andan beter kattırak işte. Söldü kantip getirse bolot deydi. Söldü getiriş üçün İslam üniversitetine varsan Şamşı Qarı degen adam var. Oşoğa baras dem salıp beredi. Atamdın inisi en kiçüğüsü üy oşoğa kalgan.
Бирок анын аялы жалгыз кичинекей кызын алып, эч нерсе кереги жок деп кетип калган. Артынан барышса да келбей койгон. Экинчи аял алды, ал дагы кетип калган. Биринчиси кызы менен кеткенине 16 жыл болду. Байкемдин көзү өтүп кеткен. Эми үйдө биз жашайбыз. Жакында биринчи аялы келиптир, кызга бир нерсе бергиле деп, эмне бериш керек дейт. Bir kızı var. Ana bir tuğanları var. Bunu karaş gerek. Faraiz meseleyken hazır esimde yok. Bana joluksanız bunu karayız. Antkeni karayız degeni kança bir tuğanı var. Bir tuğandır atalaş beneleş başka. Anan ölüp atkanda ayalın nikesinde bar bile yok bile degen sorular boluş gerek de. Oşondan çeşilet degen söz de. Başında aytkanыңда түшүнбөй калдым. Азыр базарларда сатылган товар кайра алынбайт деп жазып койгонун көп эле көрүп жүрөбүз. Жок, ал жазбасан деле ошондой өзү негизи. Бирок эми биздикилер жазып койгон деген сөз да. Жазып койгон деген сөз. Жазбаса да ошондой болуш керек. Сатылган товар кайра алынбайт. Негизи ошондой. Бир гана айып болуп калбаса. Эми ошону тактап коюптур деген маани. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah subhanahu wa ta'ala kol götürüp durgandardın bardığına işlerine iyilik versin. Ahiretlerin avat kılsın. Uruşup ketkenler jaraş, tanışkanlar tavışsın. Huday talam kıynalıp atkandardın kıyınçılığın getirsin. Karızı varları karızlarından kutulsun. İşi yoklarına iş versin. Üy yoklarına üy versin. Huday talam Oşol Kudaydan kim emne tilek kılsa şu tilekке jetkizgen bolsun. Kuday Taalam barыбызга жакшылык ыроо болсун. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil ahireti hasana wa qina azabannar. Amin. Bir rahmetke arhamar rahimin. Eki jariya. Birincisi himiya hadislik boyunca okugan balдар bolsa bizge kayrılsaňar bir iş tabılıp atat eken, oşogo bizdin jamaattan bolsa degen biz. Himfakt okugan himik balдар bolsa. Ulanга kayrılsaňar bolot, jеңишке barılat. Ekinci mesele tak unutup kaldım. Allah razı olsun. Dilek istemez. Ha? Dilek istemez. Yok. Subota Şamail. Şamail ola subot.